Salamatсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин грек-рим күрөшүнүн ыкмаларын сиздерге көрсөтүп бермекчибиз. Биринчи ыкмабыз бул стойка түрүндө жасалат. Качырга деп айтылат. Балмандын биринчиден колун кармайбыз. Бул жерден экинчиден путубуз коюлат дагы. Үчүнчүдөн жан башты буруп, бул ayakta can baştın ыкмалары olup көрсөтүлөт. Бул жерде эң негизги айтыла турган нерсе подход. Соперникке барып, бутту дененин бардыгын туура коюу. Дагы бир жолу көрсөтөм. Колдон кармагандан кийин ушу түртүшүк иштеп атканда эле мына биринчиден путту коебуз. Жан башты буруп келип бросокту жасайбыз. Бул приемдор биздин күрөштө 4 балдык ыкма менен эсептелинет. Эгерде жакшы амплитуда менен кете турган болсо, бул прием эң жогорку бал менен 5 упайга эсептелинет. Кана силер бир сыйра көрсөткүлөчү. Колду бийигире көтөр, путту тезирээк отурганга аракет кыл. Жакшы. Бир эле жака жасабастан, ушул приемду эки тарапка тең жасап үйрөнүш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн жанагы мелдеште күрөшүп атканда ар бир соперник өзүнүн каршылашынын жасаган ыкмаларын карап турат. Бир жака көрсөтө турган болсоңор, ошол жакты тосуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ушул эле приемду комбинация кылып экинчи жакка көрсөтсө болот. Кана жасап көрөбүз. Жакшы. Дагы плечону башты бийигире көтөрүп, захватты плотныйраак, бекемирээк кармаңыз. Азыр ушул эле грек-рим күрөшүнөн экинчи ыкманы көрсөтөбүз. Бул ыкмалар 2 балдык баа менен бааланат. Колдон тартып, перевод рывком за руку деп коет. Кыргызчасы колдон тартып 2 балга өтүү мына. Колду тартабыз и белге өтүп туруп, 2 балга түшүрөбүз ушул бойдон. Дагы бир жолу көрсөтөм. Карап тургула. Колду плотный захватты алып, колду сторону капталга, анан кийин ылдый тартабыз дагы мына. Колду тарткандан кийин экинчи кол белге өтүп туруп, бутту артка коебуз дагы. Ушул бойдон 2 балдык приемго чыгабыз. Кана көрсөтөлчү. Эме кылып плотныйраак турабыз. Захват кирип жакыныраак келебиз. Түшкөндөн кийин дагы бош кой бербей, бекемирээк кармагыла. Бир эле 2 балды алып койбой, экинчи жолу улап кетиш керек ошондой кылып. Азыр мына ошол эле переводту накат менен байланыштырып кеттик. Буну комбинация, бир приемду экинчи приемга улап кетүү дейт. Азыр ушул эле жерден үчүнчү ыкмабызды көрсөтөбүз. Жанагы эле жасаган приемго эми ыргытуу приемунун ыкмасын кошобуз. Бул мындай жасалат. Колду тартып, капталга өткөндөн кийин мына плотно кармайбыз дагы, ушул жерден бросок накатам. Бул ыкма 4 балдык болуп эсептелинет. Кана көрсөткүлөчү. Комбинация кетиребиз. Перевод тартабыз. Хорошо. Дагы буралыш керек. Неме кылгандан кийин, перевод тарткандан кийин эң негизгиси ыкма токтолбош керек. Ошол синхронно уланып кетиш керек. Тарттыңбы? Келдиң и бросок сразу. Токтобой туруп жасаш керек. Жакыныраак турабыз, кетти. Хорошо. Көрдүңөрбү? Бул жерден бир приемду көрсөтүп, комбинация кылып экинчи приемга өтүп кеттиңер да. Түшүнүп атасыңар, 2 балдык прием менен ыкма менен баштап, 4 балдык ыкма менен бүтүп атасыңар. Ошон үчүн күрөштө бардык приемдорду бири-бирине байланыштырып үйрөнүш керек. Bu yerде ayta turgan nerse dağı
Комбинацияны кошкондо ортодо токтолгон убакыт болбосун. Жасадың артынан экинчи приемду кетиш керек. Эми 4-чү ыкманы көрсөтөбүз азыр. Бул прием вертушка кыргызчасы айлануу дегенди билдирет. Азыр жакшылап карап турасыңар. Колду ушундай түртүшүп келип, кармагандан кийин айланабыз мына. Оп, плотный захватка келебиз дагы. Бросок. Здорово. Дагы бир жолу көрсөтөм. Экинчи айлануу карагыла. Айлангандан кийин мына, оп, айланып келдик. Бекем жабышып турабыз да, мына соперникке захват. Колдон бекем кармабыз да, капталга мына. Кана көрсөтөбүз эми 4-чү прием ыкманы жакын шашпай туруп, плотный жакын келип туруп, өзүң кошо секирбе. Айландыңбы? Мына сен азыр сенин катаң карап тур. Айлангандан кийин өзүң кошо секир. Айландыңбы? Мына плотный жабыш. Жабышып туруп өзүң мына капталга түсөсүң. Көрдүңбү? Кана жасайбыз. Шашпастан эң биринчи ушу туура жасалганды үйрөнүш керек. О, капталыңа түш кармап, өзүң кошо томолонуп кетпеген. Дагы бир жолу көрсөтөбүз. Плотный айланып туруп жакын. Хорошо. Азыркы ыкмабыз грек-рим күрөшүнүн эң мыкты королу десек да болот. Бул приемдун аталышы прогиб деп айтылат. Эми кыргызчасы артка чалкалап ыргытуу. Ошондуктан бул приемду ар түрдүү захваттан ыргытсак болот. Ошондуктан азыр мен бир гана эрежесин көрсөтөм. Ошону балдар кайта экинчиден кайталайсыңар. Мына келебиз дагы, колду салгандан кийин ташаган. Хоп. Бросок. Кана азыр ушул неме кылып туруп аягына чейин көргөзөбүз, кармап туруп. Сен өзүңүн жасаган ыкмаңы плотный кармап, тартканга ыңгайлуураак болсун. Хорошо. Дагы мынау жерден кел. Мынау жерден дагы жакшыраак көрүнөт. Шу захватка келгенден кийин мына, киргенден кийин жакыныраак. Бекем плотный туруш керек, бросокко кетиш керек. Түшүнүңөрбү? Жакын, бекем кармагыла. Самый главный подход. Захват мощный болуш керек. Кайталайбыз. Хорошо, жакшы. Эми ушул ыкманы көп кайталап үйрөнүшүбүз керек. Канчалык көп кайталасаңар, ошол ыкмалардын бардыгы силердин жакшы көргөн, сүйгөн приемуңарга айланат. Приемду ошон үчүн излюбленный коронный прием деп коет. Ар бир палвандын стойкадан 3-4 партерден өзүнүн жакшы жасаган приемдору болуш керек. Көрдүңөрбү? Ушуларды жакшы жасай турган болсоңор, жеңиш дагы силер тарапта болот. Ар бир ыкманы бири-бирине байланыштырып, комбинация кылып, контур прием жасап, бардык жасалган нерселерди бири-бирине байланыштырып жасаганды үйрөнүш керек да. Көп кайталоо керек. Ушунун бардыгы биздин баш мээбизге отуруш үчүн көп кайталоо керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызда жакшы сөз бар. Дениз Агулуттун мекени бакубат болот деген. Ошондуктан ар дайым спорт менен машыгыңыздар, спортту сүйүңүздөр, ар дайым чың ден соолукта, сак саламат болуңуздар.